Kanat çaldı. Ha, kanat çaldı. Koldonuldagi mыйзам актардан layık айылдык кеңештердин депутаттарына талапкерлер тиешелүү документтерин 11 марттын акыркы минутларына чейин тапшырууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле алар шайлоо фондуларын уюштуруу менен ага чогултулган каражаттарын үгүт иштерине жумшоо укуктарына ээ. Буга чейин мындай жагдайлар каралган эмес. Дагы бир өзгөчөлүк айымдар үчүн 30% квотанын берилгендиги. Мисалы 11 мандаттуу округтан 4 аял киши шайланыш керек. 2 мандаттуу округ болсо 1 болуш керек аял кишиден. Азыркы учурда талапкерлердин документтерин кабыл алып атабыз. 11 мартта түнкү саат 12 чейин кабыл алабыз. 33 шайлоо тилкеси түзгөн жогордагы Нарын районундагы 15 айылдык кеңешке депутаттыкка үчмөнөттөргө 300ге жакын талапкерлер каттоодон өтүштү. Бул мурунку өнөктөргө салыштырмалуу 3 эсеге көптүк кылат. Ошого жараша аларга коюлган талаптар да жогору жана ар бири кылдат текшерилген соң гана саясий өнөктүккө катышууга уруксат берилет. Айылдык элдин өкүлдөрү болууну самагандардын айтымдарында соттолбогондугу туурасында справкаларды алууда ыңгайсыздыктар бар. Негизинен ушул перечендердин баардыгын тең толугу менен алып келип бизге өткөрүш керек. Мунун ичинен кээде кыйналып атышат, мисалы үчүн УВДдан справкада алганда кичине кечигип атышат да. Эгерде ошол документтердин баардыгын толугу менен кабыл алып бизге алып келип 11 март күнү түнкү саат 12ге чейин алып келип бериш керек да. Эгер ошондой болуп документтер кабыл алынса, анан дагы бир сыйра карап көрүп туруп, андан кийин ошо депутаттыкка талапкер болуп эсептелинет ал. Ал эми облус борборунун Нарын шаары боюнча 21 шайлоо тилкеси өздөрүнө тиешелүү жумуштар менен алек. Негизги көңүл электораттын так санын аныктоого бурулган. Ошону менен бирге эле алардын материалдык техникалык базаларын бекемдөөдө унутпай албай, добуш берүүгө жана жыйынтыктарын чыгарууга керектүү жабдуулары жетиштүү. Участкалык шайлоо комиссияларына эртеңден баштап окуу процесстери жүрө баштайт. Ал эми шайлоо комиссиясына 9 саясий партия тизмеси катталды. Булар азыр талапкерлердин тизмеси комиссиянын кароосунда 11-не чейин чечим чыгат талапкерлерди бекитүү боюнча. Айтмакчы, бул жолу шаардык кеңештерге депутаттыкка талапкерлер мурдагыдай эле партиялар тарабынан көрсөтүлүшсө, айылдык кеңештерде тескерисинче бир кездегидей мажоритардык тагыраагы көп мандаттуулук системасы колдонулууда. Аналитиктердин пикирлеринде мындай көрүнүш татыктууларын тандоого мыкты өбөлгө. Бөлөкбай Шеримбеков, Гүлзат Мокенова, Турбек Рахманов, ЛТР, Нарын району.